Эми электросамокаттын айдоо эрежесин бузгандарга 1000 сомдон 3000 сомго чейин айыппул салынат. Тактап айтканда электросамокат айдоо эрежесин жөнгө салуу мыйзам долбоору 3-окууда кабыл алынды. Ага ылайык мындан ары электр чыгырыгын пайдалангандар бирдиктүү эрежелерге баш ийүүсү талап кылынат. Депутат Мерлан Маматалиевдин билдиришинче, мыйзам долбоору жакынкы күндөрү күчүнө кирет. Кетип тура эмес айдаса эмне? Жебир жана айтып атабыз. Түнү жүргөндө сөзсүз түрдө өзүнүн светтери жанып туруш керек, адам баласына көрүш керек деп. Алардын баары жок болсо, анда сөзсүз түрдө штраф каралат. Биз азыр 1000 сом штраф деп атабыз. Эми жанагы мас айдоочу деп бирок аны деле калтырып кое бердик. Андай деле учурлар көп экен. Биз ошол МВД менен чогуу бул мыйзамды жазып атканда айтып калышты. Керек болсо 3-6 айдоочу деп. Анда эки эсе дагы мындай жоопкерчилик болуш керек деп, аны дагы 3000 сомго караштырып койдук да. Жалпысынан биздин максат, жалпы биздин каалообуз бул биздин турмушубузга жаңы аныктама киргенден кийин, жаңы нерсе пайда болгондон кийин, алардын сөзсүз түрдө өзүнүн эрежеси болуш керек. Анан эң негизги баалуулук биздин адам баласы болгондон кийин, адамга эч кандай тобокелчилик келтирбей турган, адам баласынын ден соолугун зыян келтирбей турган, өзүнүн эрежеси менен жүрө турган механизмдерди түзүп беришибиз керек. Биз мына ошонун алкагында бул мыйзамды жазып чыктык. Мыйзам 3-окуудан өтүп, азыр президентке кетти, жакын арада президенттен кол коет деп күтүп атабыз. Ал эми Бишкек мэриясынын маалыматына ылайык, учурда калаанын аймагында электр чыгырыктары боюнча 3 компания иш алып барат. Алардын ишмердүүлүгүнөн бюджетке айына 150 000 сомдон ашык каражат түшүп турат. Ошондой эле шаар боюнча жалпы электросамокаттардын 46 чекити бар. Бишкек шаарынын аймагында ошол 3 компаниянын 15-19 точкадан баштап 30-46 точкага чейин точкаларга айырып атайын бөлүнгөн, ошол келишимде көргөзүлгөн, келишимге кошумча тиркеме менен ошол локацияларда баягы токтотуп кетип иш жүргүзүшөт. Андан тышкары ошол баягы компаниялар, самокат менен алектенген компаниялар жана коопсуздук эмесине чарасын көрүшүп, ГАИ менен иш алып барышат. Анан кийин ошол баягы соцсеттерде дагы ошол коопсуздукту сактоо боюнча иштерди, баягы промо акцияларды эмнелерди жүргүзүп келишет. Мындан тышкары кайгылуу кызматынын билдиришинче, былтыр электросамокаттар катышкан 57 кырсык катталып, анын ичинен 67 жаран ар кандай жаракаттарды алган. Мурда ошол самокат тепкен жарандарыбыз эч кандай эреже сактабаган болсо, алар бир гана ошол жөө жүргүнчүнүн гана жоопкерчилигинде жоопко тартылган болсо, бүгүнкү күндө ошол самокат тепкен, электроскутер тепкен жарандарыбыз дагы ошол эгерде жол кырсыгына кабыла турган болсо, алар дагы азыркы мыйзам, ошол жаңы мыйзамдын долбоорунда булар дагы жоопкерчиликке тартылат. Ал эми биздин башкармалыктын кызматкерлери ошол самокат колдонгон жарандарыбыздын арасында дагы мындан да ары буга чейин жүргүзүп келген түшүндүрүү иштерин дагы күчөтөт. Белгилей кетсек, жаңы сунушталып жаткан мыйзам долбооруна ылайык, жеке мобилдүүлүк каражаттарын пайдалангандар төмөнкүлөргө милдеттүү болот. Атайын бөлүнгөн тилке сызык боюнча ал эми жок болгон учурда кыймылдын багыты боюнча жолдун жээгинин оң чети менен жүрөт. Караңгыда жана жакшы көрүнбөй калган учурда жарык чагылдыруучу элементтерди тагынышы керек. Жеке мобилдүүлүк каражаттарын ижарага берген пунктулар ээлери жол кыймылынын эрежелерин сактоо боюнча инструктаж өтүүгө, ошондой эле мобилдүү транспортту талаптагыдай техникалык абалда сактоого милдеттүү. Эгерде жеке мобилдүүлүк каражаты бузулуп кырсыкка себеп болсо, жоопкерчилик жеке мобилдүүлүк каражатынын жеке менчик ээлерине жүктөлөт. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Ньюс ТВ.